Караңыздарчы, кандай гана кооз кар жаап жатат. Кар жааган сайын кээ бир үй бүлөлөр жылуу үйдө чай ичип олтурушат. А кээ бир үй бүлөлөр болсо ар бир кар жааган сайын тынчсызданат. Анткени аларда жылуу үй, көмүр жок. Бүгүн 23 январь 2026 жыл. Кыштын соогу күчөп турган маалда Элим Барсамбы Ош коомдук кайрымдуулук фонду 26 үй бүлөгө жалпы 24 тонна көмүр таратты. Жардам Кара Суу району менен Ош шаарынын көз азиз жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга көрсөтүлүүдө. Кара Суу району Мамажан айылынан болом. Мен бүгүн ушул мынау Элим Барсын фондунун демөөрчүлөрү ушул көмүр берип атыптыр. Алла ыраазы болсун. Ушу көз азиздерге бизге окшоп мынау коляскада отурган инсандардын баарына көмүр берип атыптыр. Алла ыраазы болсун берген адамдардан. Мен буга чейин ушу бир 600-700 кило көмүр алдым эле, көмүрүм түгөнүп калды деле. Биз да ойлонуп аттым эле көмүр кандай кылсам экен, эмне болот экен. Будан буяга дагы бир 2 ай бар. 2 ай эмне кылат экен десек, мына Кудайым берип калды бул жактан көмүр. Ушул Элим Барсын чакырып көмүр берип аттыр дегенден келдик. 1 тонна көмүр берип атат. Аллага шүгүр. Ушу менен Кудай кааласа жазга чыгып кетебиз деген үмүттөбүз. 4 балам бар. Ушу 4 баламын ушу балдарым дагы жаш. Ушу балдарым менен ысык үйдө жакшы жылуу жумшак отурганга жакшы болду. Кара Суу районунан келген 5 көз азиз жаранга ар бирине 20 каптан көмүр берилди. Бул жардам кышты кыйналбай өткөрүүгө шарт түзөт. Ассаламу алейкум, урматтуу журтум. Бүгүн ушу жума күнү, ыйык күнү биз Кара Суу районунан келдик. 5 үй бүлөнү алып келдик. Эң муктаж үй бүлөлөр. Ушу Элим Барсын фонду ушу 5 үй бүлөгө көмүр берип атат. Көмүр чыгарды дагы жол кирасин дагы 500 сомдон берип атат. Биздин коомго Кара Суу районуга Элим Барсын фонду өтө көп жардам берип атат. Биз ыраазыбыз, Алла ыраазы болсун. Ушу бардык демөөрчүлөргө дагы чоң рахмат. Жардам алгандардын арасында 2 баланын апасы, экинчи топтогу майыптыгы бар айым да бар. Ал бул колдоону үй бүлөсү үчүн маанилүү жардам катары баалайт. Менин 2 кызым бар. Өзүм экинчи топ майыпмын көз боюнча. Өзү негизи шартым болбой көмүр ала албай, кыштын суугунда кыйналып аттым эле. Элим Барсын фондуна Аллах ыраазы болсун. Ушу ойлонуп турган кезибизде уттак эбегейде бир жардам болду. Азыр ушу көмүр алып турган чагыбыз. Бардыгыңарга рахмат. Элим Барсындын бардык ишкерлерине, Аргенге дагы, фондго дагы ыраазычылыгымды билдирем. Фонд мындай иш-чараны жыл сайын уюштуруп келет. Максат жардамга муктаж жарандарды колдоо жана кыш мезгилинде жылуулук менен камсыз кылуу. Саламатсыздарбы? Бүгүн Элим Барсын кайрымдуулук фондунун кышында жылуу тартыла деген акциясынын алкагында бүгүн 26 үй бүлө келген. Жалпы 540 кап көмүр таратылып атат. Бул үй бүлөлөрдүн абалына жана алыскы жакынына карап берилип атат. Алыстан келгендерге 20 каптан, ал эми шаар ичиндегилерге 10-15 каптан берилип атат. Өзгөчө ушул демилгени колдоо алган биздин кайрымдуу байкежелерибизге терең ыраазычылык билдиребиз. Өлкөбүзгө, элибизге кайдерги эмес инсандардын демилгеси менен, колдоосу менен ушу көмүрлөр алынды. Алла ыраазы болсун, биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Алып аткан үй бүлөлөрдүн кубанычында чек жок. Чындыгында ушул мезгилдерде мындай көмүргө муктаж өтө көп болуп аткан. Ушу менен эле чектелбестен, буга чейин дагы 13 көп балалуу жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 13 тонна көмүрдү үй-үйлөрүнө жеткирип берилген. Ал эми мындан кийин дагы шарт орунор болсо, биз албетте демөөрчүлөрдүн колдоосу менен ушул жылуу тартылуу акциябызды уланта бермекчибиз.